Урматтуу Жаныбек Калканович, мыйзам долбоору учурдун талабы керек. Ошо менен эле чогуу сөзсүз түрдө атайын ушу мыйзам долбоорунун иштеши боюнча сиздерде азыр бирдиктүү бир механизм жок болуп атат да. Жогоруда кесиптештерим туура айтып кетти. Азыр сиз айтып атасыз, атайын надзорный орган түзүп атабыз, фитосанитарный депчи. Буга чейин билесиз, мурда атайын баягы карантинный служба МВД менен совместно баягы болчу. Атайын ушул жайтка кетип атканда, же болбосо ошол мал базарларда, ошо убойный цехтерде, мисалы үчүнчү. Эми баягы элибизде бул сөз бекеринен айтылбаса керек, баягы ажал ооздон кирет депчи. Ошондуктан азыр Марат Болдонович кесиптешим да туура айтып кетти. Бүгүн элдер өздөрү каалаган учурда эле өзүнүн малын союп, анан таратып, сатып дегендейчи. Ошонун айынан бир топ баягы атайын жугуштуу инфекционный оорулар, ошол эле бруцеллез дейбизби, эхинококкус дейбизби, ошонун баардыгы ушул бирдиктүү баягындай контроль жоктугунун айынан келип чыгып атат да. Кайсы мал мисалы вакцинация алган, же болбосо кайсы мал албады, андагы баягы контроль жок да туурабы бүгүнкү күндөчү. Мурмат Кубанычбекович, азыр мына биздин ветеринардык службанын директору жаңы келген, бул келгенден баштап жакшы иштер жүргүзүп атат. Бул негизи жайтка кетерде бүт вакцинация кылыш керек, ошонун ичинде иштеп атат. Өкмөт тарабынан дагы жакшы акча каражаттар бөлүнүп берип атат. Мына ар кайсы ооруларга бизде ошо шарттуу оорулар бар, ошо олордун баарына акчалардын баарын канча доза керек экен ошол берилген. Азыр биздин жазкы бүт вакцинацияга толук ошо күзгү вакцинацияда толук акча каражаттар бөлүнүп, жерлерде биздин ветеринарлар иштеп атат. Жана сиз айтып кеткендей фитосанитардык, ветеринардык надзор түзүлүп, алар өзүнчө иштерди жүргүзөт, эми Кудай буйруса. Алардын дагы өзлөрүнүн жоболору иштелип чыкты. Ошо маселелердин үстүндө иштелип атат. Азыр ветеринарлардын үстүнөн ошо ветеринардык надзор карап турат. Жок, ошол эми элди дагы баягы бирдиктүү ушул нерсеге тартуу максатында сиздердин ушу жаңы түзүлгөн фитосанитарный надзорный органдын уполномоченный күчү жетеби мындай? Жетет, ошол алардын жобого жазылып атат, алар только кагаз менен ручкасы болот, надзор кылат, болду. Юридикалык жактан мыйзамдуу алар. Юридикалык жактан күчү бар, туурабы? Мыйзамдуу күчү барбы алар? Күчү бар. Ошону жана мен айткандай эле, же ошол атайын МВД менен кыласыздарбы, бир карантинный служба дегенде. Мурда эми оптимизация болуп жок болуп кеткен бул службачы. Бул анан бүгүнкү күндө азыр ушул жогоруда кесиптешим дагы туура айтып кетти. Штраф салардан мурда биринчи ушу элибизге бир жакшы условия түзүп беришибиз керек да. Тилекке каршы андай условия бүгүнкү күндө жок. Мисалы азыр Борбордо деле андай бирдиктүү лаборатория жок болуш керек мындай, же барбы азыр? Бирдиктүү борборлоштурган лабораториялар бар. Лабораториянын сандары жетиштүү, дагы ачылып атат. Аны менен бирге реестрге кирген лабораториялар дагы бар. Мен ойлойм, ошо жылып боло берет, лабораторияларга жетиштүү. Эгерде северный борборлоштурган лаборатория, анан кийин южный борборлоштурган лабораториябыз бар. Азыр сиздерде убойный цехтерде атайын бирден өкүлүңүздөр бар, ветеринар, туурабы? Бар. Эми ал кандай текшерет, мисалы, мал союлуп аткан учурда бүт бардык органдардын баарын карап чыгат. Ошол жанагы ветеринардын көзөмөлү жок, союлуп кеткенде, эгерде ошол боорунда бир эхинококкус болуп калса, көм салабыз деп салыш керек деп салып коюп атышабыз да. Анан кийин Акул Тагайевич айткандай, аны тиги иттер ачып жеп алып атат, алар переносчик болуп атат. Ит, мышыктардын баардыгы ошо эхинококкус, альвеококкус жана башка оорулардын переносчиктери. Ошон үчүн ошол мал союучу жайларда жана ошондой эле союлуучу площадкалар курулган, ошол жерде ветеринардын көзөмөлү болот. Ал жердеги сиздердин өкүлдөрүңүздөр билбейт да кайсы мал вакцина алды, албады, туурабы? СИОШ бар да, СИОШто бүт баары катталып, ошонун негизинде болот. Тигил кайсы малды кандай вакцинация болгондо СИОШко киргизилет. Жерлерде биздин ветеринардын баардыгы ошонун баарын карап атат. Эми Жаныбек Калканович, сиз эми сөздө эле айтып атасыз да азыр. Самом деле иш жүзүндө андай эмес, барат
50 сом 100 сом берет, анан печатын басып берет сиздин. Биз деле көрүп жүрбөйбүзбү ал нерсени-чи? Ветеринар директор жооп берип койсунчу азыр. Рахмат, Илмек Кубанычбекович. Ал жерде бизде жана мал союучу жайда иш алып барган ветеринардык врачтар, булар эң биринчи ошо мал келгенден баштап, коштоочу документтен баштап, ошол жерден баштап көзөмөл жүргүзүп башташат. Кайсы райондон келди, кайсыл айылдан келгенине чейин көзөмөл жүргүзүп, жанагы азыр бүгүнкү күндө 20 мүйүздүү мал, жылкы бүгүнкү күндө бизден идентификациядан өткөн. Азыр майда мүйүздүү малдардын идентификациялоо иштери мынакей азыр модулдарын иштеп чыгып, баштоо алдында турабыз. Ошол базада 20 мүйүздүү мал менен жылкыга берилген идентификационный номердин негизинде кабыл алынып, ошол жерден убойнудан чыгышталып союлат. Кечиресиз, сиз ветеринарсызбы өзүңүз кесибиңиз боюнча? Ооба. Анан азыр мындай жандап келген документ деп атасыз да, андай нерсе жок. Мисалы биз деле барып сойдуруп жүрөбүз. Мисалы эч бир документ сурабайт. Ал жерде иш алып барган ветеринар сөзсүз түрдө ошол талапты аткарат. Ал өзүнүн милдети. Эгерде ошондой бул азыр мыйзам долбоорунда ошол мал союучу жайларда иш алып барган ветеринарлардын да жоопкерчилиги бар. Жогоруда сиз айтып аткандай мыйзам бузуучулукка барган болсо, алардын да жоопкерчиликтери каралган. Эми де-факто башка болуп атпайбы? Азыр айтып атпайм. Сиз айткан документти эч ким сурабайт. Биз деле сойдуруп жүрбөйбүзбү? Кайердин жылкысы, кайсы жердин малы деп эч ким сурабайт мындайчы.